Sizge же бияка. Иман деген сөздүн мааниsin кандай түшүнөсүз? Андан кийинкиси намаз окуу, экинчиси, үчүнчүсү орозо кармоо, төртүнчүсү зекет берүү, бешинчиси ажыга баруу. Аллахтын барлыгына билишенде да, имандын 7 фарзы бар. Ассаламу алейкум достор, бүгүн биздин YouTube каналыбызда эң кызыктуу чыгарылыш Бишкек шаарынын тургундары менен сурамжылоо жүргүзөбүз, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум. Биз шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүзүп аттык эле. Иман деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүз? Алейкум ассалам. Жакшы. Иман дегенде мисалы кандай десем, иман дегенде бардык эле адамдарда мисалы бир нерсеге мындай ишенич болсо, мындай таяныч сезими болот да, мисалы. Кебирки жакшы учурларда, кебирки мындай жаман учурларда адам өзүнү жалгыз калууну каалап калат го. Ошондой маалда мисалы иман жардам берет да, мисалы кандай десем, кебиркилер Кудай дейт, кебирки Аллах дейт, мисалы башка нерселерге ишенүүнү мисалы ошол иман деп эсептелет да. Мен ошону түшүнөм. Ассаламу алейкум. Сизге суроо бар эле. Иман дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Иман деген бул өзү диндин жарымы деп айтылат. Иман деген адамдын жүрүм туруму, кылган мамилеси, ушу жалпы эле адамдын жакшы мамилеси бул иман менен келет да, адамдын иманы, кылган ишине. Мен ошондой айта алам да, иман. Эми бул адамдын жакшы сапаты. Түшүнүктүү. Ал эми экинчи сурообуз, бизде исламда 5 түркүк бар, ошолорду атай кетсеңиз. 5 убакыт намаз окуу, орозо тутабыз, зекет беребиз, колубузга келсе, ажылыкка барабыз. Анан неме? Намаз окуйбуз. Намазга чейин? Иман келтиребиз. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Кандайсыз? Бизде суроолор бар эле, ошолорго жооп берип койсоңуз. Иман деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүз? Иман деген сөз өзүңдү тазалап жүрүү, жашоодо өзүңдү жаман иштерге барбай, жакшылап жүргүзгөнгө нерсе. Иманды мисалы үчүн өзүң Түшүнүктүү. Ал эми экинчи сурообуз, исламда 5 түркүк бар, ошолорду атай кетсеңиз, билсеңиз. Биринчиси бул иман келтирүү, экинчиси намаз окуу, үчүнчүсү орозо кармоо, анан зекет берүү, анан ажылыкка баруу. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Саламатсызбы? Бизде бир суроо бар эле, ошол жооп берип койсоңуз. Исламдагы 5 түркүк бар, ошолорду айта кетсеңиз. Биринчиси Аллахтан башка Кудай жок жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын элчиси, ошонун далили. Андан кийинкиси намаз окуу, экинчиси, үчүнчүсү орозо кармоо, төртүнчүсү зекет берүү, бешинчиси ажыга баруу. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бизде суроолор бар эле, кичине убактыңыз болсо жооп берип койсоңуз. Иман деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүз? Иман деп бул эми адамдын өзүнүн жан дүйнөсү, жашоого болгон көз карашы. Ошондой деп ойлойм иман деп. Мисалы адамдын ичинде канчалык иман болсо, тегерек четинде курчап турган чөйрөсүнө ошондой таасири тиет да. Ошол нерсе. Түшүнүктүү. Ал эми экинчи сурообуз, исламда 5 түркүк бар, ошолорду атап берсеңиз. Сиз билесиз. Аны айтыш аябай оор да, эми биздин ага немебиз жетпейт, илимибиз. Анда биз айтып кетели. Биринчиси иман келтирүү, экинчиси намаз, үчүнчүсү орозо, зекет берүү, ажылыкка баруу. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Бизде кичине суроолор бар эле, ошолорго жооп берип кетсеңиз. Иман деген сөздү кандай түшүнөсүз? Иман деген бул Аллахтын барлыгына билишенде да, имандын 7 фарзы бар. 7 фарз. Биринчи Аллахка иман келтирүү, ишенүү да. Анын периштерине, китептерине, пайгамбарларына, акыркы кыяматта, өлүмдөн кийин жашоо бар экенине жана жакшылык жаман Алладан экенин. Ушуга ишенүү, имандын 7 фарзына ишенсеңиз имандысыз, мусулмансыз да. Ушунун бирөөнү
жокко чыгарсаң сен имандан чыгасың, ошол иман деген ошол. Мен билген. Түшүнүктүү. Экинчи сурообуз исламдын 5 түркү бар. Ошолорду атай кетсеңиз. Ислам 5 түркү мисалы биринчи Аллага иман келтирүү. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп келмеге айтуу. Экинчи намаз окуу, үчүнчү закет берүү, төртүнчү орозо кармоо, бешинчи ажылык кылуу. Колдон келсе да эми. Ошол. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Сизден разы болсун. Алла разы болсун. Иман деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүз? Иман деген эми бул адам өзүнүн алган тарбиясынан биринчи ата энеси кандай тарбия берет, ошондон ошол иман. Ал эми экинчи сурообуз исламда 5 түркү бар. Ошолорду атай кетсеңиз, билсеңиз. 5 түркү билбейт экенмин. Сиз билесизби? Исламда 5 түркү атай кетсеңиз. Намаз, орозо, зекет, келме илмишси. Анда бирөөсү Ажылык бар. Четвертый. Ажылык бар. Ажылык бар. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Ассалам алейкум. Бизде сурамжылоо жүрүп атты эле. Ошол боюнча жооп бере кетсеңиз, иман деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүз? Иман эми көп нерсе түшүндүрөт го дейм. Адеп аклак, жүрүш-туруш, Аллахка ишенүү. Дагы айта келсең көп нерселер бар. Түшүнүктүү. Ал эми экинчи сурообуз исламдын 5 түркү бар. 5 негизи. Ошолорду атай кетсеңиз. Биринчиси келме ла илаха иллаллах. Экинчиси намаз. Үчүнчүсү пост. Эмне? Орозо, пост. Төртүнчүсү хач. Бешинчиси хач. Төртүнчүсү деген Закет. Закет берүү, анан бешинчиси ошо. Хач. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Ассалам алейкум жигиттер. Бизден кичине суроолор бар эле, ошолорго жооп бере кетсеңер. Иман деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүңөр? Иман деген сөздүн мааниси жүрүм туруму ошол эле го. Өзүңдү алып жүргөн. Иман деген. Сөздүн маанисин кандай түшүнөсүз өзүңүздүн көз карашыңыз? Адамдын өзүнүн ички дүйнөсүн эмес чагылдырып турган сөз. Түшүнүктүү. Ал эми биздин экинчи сурообуз исламда 5 түркүк бар. Ошолорду атай кетсеңиздер. Билсеңиздер. Түркүктөр мисалы негизде ислам 5 негизден турат да. Ошолор кайсылар? Мисалы бир намаз окуу, розо кармоо дегендей. Ошолорду билесиздерби? Ошолор эле. Орозо, намаз окуу, Ажылыкка баруу, закет берүү. Дагы бирөө калды ошондо. Ошо биз башынан санап кетели. Биринчиси иман келтирүү. Экинчиси намаз окуу, үчүнчүсү орозо кармоо, закет берүү, ажылыкка баруу. Иман деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүз? Алейкум ассалам. Иман деген сөздүн маанисин мен мындайча түшүнөм. Жалгыз Алла Тааланын бардыгына, бирдигине ишенүү, ага эч кандай шерик кошпоо, жана ошо Алла Тааланын тыйыл деген нерселерден тыйылып, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен тарикка жолдо жашоо, сүннөт жолунда жашоону мен иман деп түшүнөм. Чоң рахмат. Ал эми экинчи сурообуз исламда 5 түркүк бар. Ошолорду атай кетсеңиз. Исламдын эң негизги 5 түркүгү биринчиси бул Алла Таалага иман келтирүү, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах келмесин айтуу, анан ага ишенүү. Экинчиси болсо бул намаз, күндө 5 убакыт намазыбызды окуу. Үчүнчүсү болсо бул жыл сайын бир келген орозону кармоо. Төртүнчүсү болсо бул кимдин колунда байлыгы бар болсо закет берүү. Ал эми бешинчиси кимдин мүмкүнчүлүгү бар болсо ажылыкка бир жолу өмүрүндө бир жолу барып келүү. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Иман деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүз? Иман деген адамдардын ичинде жашап турган, мисалы, боорукерчилик же ушундай нерсе түшүнөм да өзүм. Сөз менен жеткизе алам. Түшүнүктүү. Ал эми экинчиси сурообуз исламдын 5 түркүн атай кетсеңиз. 5 түркү. Кандай? Намаз, намаз, Куран,
Эме. Келине ушуларды? Ошо. Сурам сакшымы экен. Ошо биринчиси бул иман келтирүү, ал эми экинчиси намаз, үчүнчүсү орозо, төртүнчүсү зекет берүү, ал эми бешинчиси колунан келсе ажылыкка баруу. Түшүнүктүү, чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Иман деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүз? Иман деген сөздүн мааниси бул ишеним, Алла Таалага ишеним деп түшүнөм. Ошол. Ал эми экинчи сурооңуз ислам 5 түрктөн турат, ошолорду атай кетсеңиз. Ислам 5 түрктөн турат. Биринчиси бул шахада, экинчиси бул намаз, ошондой эле бул зекет берүү, Рамазан айында орозо тутуу жана умрага катышуу. Ажылыкка баруу. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун.